Баарына каршы кайрадан шайлоо өткөрүүнүн жол жобосу кандай? Бир мандаттуу шайлоо округунан өтпөй калган жана шайлоонун адилетинен күмөн санаган талапкерлер 2-декабрда Бишкекте жыйынга чогулууда. Бул тууралуу BBC-ге 1-май райондук округунан талапкерлигин койгон Мавлян Аскарбеков билдирди. Кыргызстандын тарыхында биринчи ирет эки шайлоо округунда баарына каршы деген пункт алдыга озуп, кайрадан шайлоо дайындалмай болду. Бул борбордук шайлоо комиссиясынын шалаакылыгы, себеби ошол округдарда элге маалымат жеткен эмес. Аскарбеков 1-май округуна Ленин райондук 30 000 чакты тургундарын кошуп коюу шайлоону уюштуруудагы калпыстык болгон дейт. Ошондой эле талапкерлер алар үчүн шайлоо алдыда ММК аркылуу үгүткө берилген убакыттын тардыгына нааразы. Өткөн шайлоонун жыйынтыгы боюнча Бишкекте 1-май эле эмес, Свердлов шайлоо округу боюнча баарына каршы деген добуш үстөмдүк кылды. Ал ортодо экс-депутат жана мурунку вице-премьер Эльвира Сурабалдиева кайрадан шайлоо өтчү 1-май шайлоо округунан талапкерлигин жылдыраары белгилүү болду. 2005-жылы маркум атам ошол бир мандаттуу округтан депутат болуп келген. Анда азыркы 1-май округу түндүк округу деп аталчу. Ал шайлоого атам 5 жыл даярданып отурган, бирок андан 85 күндөн кийин Бакиевдин убагында атып кетишкен. Мен үчүн бул кандайдыр бир мурас болуп жатат. 28-ноябрда өткөн шайлоодо бир мандаттуу округдардан бир да аял жетиштүү добуш топтой албаганы бул шайлоонун өксүктүү жагы катары белгиленип жатат. Сурабалдиева бул шайлоого ошого намыстанып бара жатканын баса белгиледи. Кайрадан шайлоо өткөрүүнүн жол жобосу шайлоо тууралуу конституциялык мыйзамдын 38-беренесинде бекитилген. Ага ылайык шайлоону кайра өтүүсүнө талапкерлер айыптуу болсо, алар кайрадан шайлоого катыша алышпайт. Эгер шайлоо БШК же мамлекеттик бийлик органдары тарабынан кетирилген каталар үчүн жокко чыгып жатса, кайрадан шайлоого мурдагы талапкерлер гана кое алат. БШК мүчөсү Абдыжапар Бекматов шайлоо процесси толук жыйынтыктала электигине байланыштуу азыр кайрадан шайлоолор качан дайындалат так айтуу мүмкүн эмес экенин айтты. Участкалык шайлоо комиссияларынын протоколдору эми округдук шайлоо комиссияларына келип түштү. Эми алар түшкөн арыздарды карап, чечим чыгарып, анан БШКга берет. Ошондон кийин гана БШК кайра шайлоону дайындайт. 28-ноябрда өткөн шайлоонун расмий жыйынтыгы добуш берүү күнү өткөндөн кийин 20 күн ичинде чыгарылышы керек. Андан кийин гана Боршайком шайлоо ишке ашпай калган округдар боюнча чечим чыгарат. Кайрадан шайлоо 2 айлык мөөнөт ичинде өтөт, себеби кайра шайлоону өткөрүүдө бардык шайлоого чегерилүүчүн мөөнөттөр 3-төн 1-ге кыскартылат. Ошон үчүн 2 айда деп айтылат, дейт Бекматов. 28-ноябрда Кыргызстанда жогорку кеңешке шайлоо өтүп, парламенттеги 90 орунга партиялардан 54, бир мандаттуу округдардан 36 депутат шайланышы керек эле. Бирок анын жыйынтыгын чыгарууда маселе чыгып, БШКнын серверине байланыштуу териштирүү соңуна чыга элек. Булак BBC Чекитком. Оппозиция жөнүндө 2 сөз. Илгери Доорунбек Садырбаев. Оппозиция мусорный ящик сыяктуу болуп калды. Акаев менен Бакиев кимди көчүккө тээп, кызматтан кууса, ошол оппозиционер болуп чыга келет, деди эле. Сүрөттү ошон үчүн койдум. Бирок менин айтарым башка. Текебаев 63 жашка чыгып, саясий карьерасынын 40 жылын оппозицияда өткөздү. Ал көргөн күндү Кыркеңдин бир саясатчысы да көрө элек. Кечээ шайлоонун шылтоосу менен Текебаевдин ордун ээлейбиз деп күркүрөп шаркырагандар УКМКга бир кирип чыккандан кийин бокчаларын топтоп элди таратып, өздөрү да кетип калышты. Мындан ары коомчулук урмат сый менен Өмүрбек Текебаевди алдап соолап оппозицияда кармашы керек, антпесе Максим Горкийдин эстелигин кайтарган оппозиционер али бери чыкпайт. Кыргыз табиятынан баатыр, нурдан жаралган же дүйнөнү кыргыздар башкарган сыяктуу тантырак жана самтырак түшүнүктөрдү таштап, жаканкы 30 жыл аралыгына бир кыл чайгыла. Биздей түрк тилдүү өлкөлөр алдык 40 аркасы 25 жылдан бери эле бир кишиге же анын үй бүлөсүнө кулдук уруп келет. Биз канчалык Өмүрбек Текебаевди бузуку мародер теке деп сөккөнүбүз менен анын эркиндик үчүн кылган аракетине баа беришибиз керек. Ал саясатта кагышып жүрүп, балким тоталитардык системага бөгөт кое алды. Бүгүн укугуңду коргой аласың, ФБдан кызматка талапкер сунуштай аласың, кыйкыра аласың, президенттикке ачык айтып сындай аласың, жана башка. Саясатчы чыдаса, камаларын билсе, жылаага кабыларын аңдаса, жеңилүү ызасын тарта алса, анан саясатчы болот. Менимче Атамбаев менен Текебаевди ушул категориядагы саясатчыларга кошсо жарашат. Манас Осмон. Кээ бир азыр эле аябай калыстыкты тутмуш боло калгандарга бир туруп жинин келсе, кайра туруп аргасыздан күлөсүң да.
2010 жылы Мадумаровду өткөрбөй койгондо эмнеге ушинтип калысадан болуп сүйлөп койгон эмессиңер? 2015-дагы Тосмодон өткөрбөй койгондо баарыңар тымпыйып ичиңерден сүйүнүп майрамдап чыкпадыңар беле? Мадумаров силердей арам эмес, силерден айырмаланып 2020 жылы өзү өтүп турса дагы шайлоону тааныбайм деп чыккан. Кана кимиң азыр эстеп жатасыңар? Мадумаровдун ошол эрдигин. Бул жолкусунда дагы экинчи жолу кайрылуу кылып шайлоо ыплас өттү деп жарыяладым. Болот да ушунчолук эле. Силер арамданып шайлоону тааныбайм дей калса, анан бөтөнчүлөр козголуп берсе, анан тымпыйып барып бийликти басып алсак деп уламдан улам ар кайсыл жугун-дукорлоруңарга Мадумаров эмне унчук партия дедиртип тукуруу олтурасыңар? Мадумаров мырза, шайлоону тааныңыз, парламентке кириңиз, биз берген үмүттү аткарыңыз. Могу кээ бир адамдарга айтаарым, келме кезек убагында шылдыңдагансыңар. Мен айтам, эми өтпөсүңөр жакшы гана болуптур. Кычып сасыбай тирилигиңерди кылгыла, Мадумаровду тынч койгула. Кумар Жусупов. Колдон кыргызча билбеген небереси уйгур аялына Чехиядан 400 миллион сомдук отелди кайсы акчасына сатып берген. Сыймык Жапыкеев деген бар эле. Куловко окшогондор байлыкты басып алып, Садыр Жапаровго тиш салып жатса, качан секирип чыгаары белгисиз. Чехиянын Карлова Вары курорттук аймагында 4 жылдыздуу отель Вилла Ритер деген бар. Бул жер эс алуучу гана жер эмес, дарылана турган да жер. Бул отелдин наркы 4 миллион еврону чапчык, же сомго отургондо 400 миллион сом. Бул отелдин ээси Феликс Куловдун уйгур аялы Фатима Абдурасулова 1976 жылы туулган. Бул жерди жетектегендер уйгурлар. Феликс Кулов бул акчаларды кыргыз элинин терисин тескери сыйрып тапкан. Парламенттик демократияны жактагандар наристенин этин тирүүлөй тыткылап жегенден кайра тартпайт. Куловко окшогон парламенттик башкарууну жактагандар, булар чыныгы коргонуусу жок наристелердин эти менен тамактанган, кой терисин жаманган карышкырлар. Булар калайык калктын маңдай тери менен жаралган коомдук мүлккө атасынан калган мурастай кол салышып, байлыкка колу жетпей калгандарды киши оорутуна көрүшпөйт. Эптеп айлыгын күндөн күнгө созуп күн көргөндөргө, акчасы жок айталаада калгандарга адам укугунун эркиндиги бар дешип тил безеп турушат. Адам укугунун эркиндигине таяшып, акчаң жок болсо муунуп өлгөнгө эркиндигиң бар дешет. Бирок арканды да бекер беришпейт, арканды сатышып бир аз тыйын болсо да күрмөшөт. Парламенттик башкарууну жактагандар же сен же болбосо сени жейт деп ачык эле айтышат. Болбосо алсызды тала деген алардын башкы принциби. Муну алар атаандаштык жана адамдардын укуктары деген сөз менен жаап жашырып коюшкан. Парламенттик башкарууну жактагандар адамдардын маңдайына келип, адам адамга душман деп ачык айтышып, анысын инсандын укуктары тууралуу көбүрөөк кеп менен бекемдейт. Адамзаттын саны көбөйүп бара жаткандай болуп жаткан күрөш убагында балдардын төрөлүүсү азайып бара жатканы тууралуу жана жаштардын пландуу деңгээлде бузулуп бара жатканы боюнча ооз ачышпайт. Балдар азайса азайсын, балдардын келеги эмне? Андан көрө роботторду жараталы деген түркөй ойго келишкен. Парламенттик башкарууну жактагандар биздин мамлекетти жыргалчылыкка алып барган жок. 10 жыл бою парламенттик башкарууну жактагандардын тыткындысында калып, чимкирик депутаттардын тандоосунан чыккан көк түтүндөр менен жашап келдик. Куловко окшогон парламенттик башкарууну жактагандарга жол жок. Азизбек Гелдибеков, Улак, Назар Ньюс, Чекиткей.